Алай районунун Гүлчө айылындагы Кадыр Мамат уулу Абдыразак атындагы мектеп-интернаты аймакта жападан жалгыз комплекстүү билим берген мекеме. Райондогу социалдык абалы оор жана мектеп жок алыска айылдан келген жаш жеткинчектер тарбияланат. 1977 жылы курулган мектеп-интернаты ушул мезгилге чейин толук оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Имараттын жылуулук системасы жараксыз абалга кептелип, терезелерин жаңыртуу жана чатырын толук алмаштыруу муктаждыгы бар. Билим уянын көйгөйү төрага баштаган депутаттар тобуна дагы айтылды. 30 saat var. Onu takipçilerine belgeliyiz. Былтыркы жылы результат 3-cü turga чейин мамлекетке барганда чогуу тактайбыз. Өзү мындай жөн эле ушул талаптарга жооп бериш үчүн. Эгер талаптарга жооп берсе, бербесе анда башка маселе. Туурабы? Талаптарга жооп берет өзү. Расход өтө көп кетет. Биз бир моментте бардыгы жанагы иштеген малда жылуулук чында барат, тоолор. Кабинеттерде балдар түшкөн негизги көйгөйүбүз өзү негизи башталган 5.400.000 сомдук тендер өтүп кыршанын окуу корпусу гана алмашып, жатаканабыз алмашкан эмес. Азыр ошол көйгөйдү айттык. Андан кийинки баскычтары терезелер, эшиктер алмаш керек. Себеби 75-жылы салынган боюнча терезе эшиктер алмашкан эмес. Себеби жылуулукту кармабайт, жылуулук чыгып кетет сыртка. Анан электр энергиясы менен отопление ысыйт. Ар бир терезенин алдында Аристонун тенинен болгон автономдуу электр жылыткыч менен иштейт. Ал тез бузулат. Анан ошону көмүргө өткөзүү маселесин айттык көйгөйүбүз. Жаап оңдоп түзөө иштерин. Ошонун эмесинде дагы бир көйгөйүбүз биздин Алай районунда лицей жок. Ошол лицей статусун алууга көмөк көрсөтүүсүн эми алдык. Мектеп-интернаты бул кезге чейин лицей макамын алып келген. Билим көрсөткүчү төмөн болгондуктан министрлик макамды алып койгон. Бүгүнкү күндө 377 окуучу билим алса, жатаканада 167 бала тарбияланат. Тамак ашы кем карчысы мамлекет тарабынан камсыздалат. Бирок өспүрүмдөрдүн күнүмдүк тамактануусуна болгону 60 сом гана каралган. Соңку базар бааларынын көтөрүлгөнүнө байланыштуу балдардын азык-түлүгү азайган. Мындан улам эмгек жамааты эл өкүлдөрүнө интернаттагы жеткинчектердин тамак ашына көңүл бурууга чакырды. Мен деле түшүнүп турам, 60 сомго эчтеке ала албайсың. Азыр нан деле 20 сом болуп калбады, туурабы? Ошондуктан эми биз көтөрүшүбүз керек. Ошол маселени биз көтөрүп, мына хотя бы бир 2 эсе көтөрсөк, ошондо кичине жакшыраак болот деп атам. Мына балдарым эмне дегенде курсагы ток болсо, ошончолук жакшыраак билимге умтулат да. Анан кийин курсагы ач болуп турса, алар окууну эмес, курсагын ойлонот да. Ошондуктан биз эмки жылга талап кылабыз өкмөттөн, бюджеттен ошол биздин окуучуларга баасын акчасын көтөрүп берсин деп. 60 сом бул жетишпейт. Кыргызстан боюнча жолдордун акыбалы такыр болбой калган эле да. Акыркы жылдар такыр болбой калган эле. Мына көпчүлүк райондордо ушунча азастан болуп, эл дагы мындай көрөт. Бул жол деген адамзаттын жашоосундагы негизги эң башкы инфраструктура болуп эсептелет. Эл өкүлдөрүнүн сапарында Гүлчө Корул Сууктөбү автоунаа жолунун асфальтталган бөлүгүн ачуу аземи уюштурулду. Жергиликтүүлөр Алай менен Карагулжа райондорун байланыштырып турган 31 чакырым түзүлгөн жолду оңдоп түзөө ишке киргизүү талабын коюшту. Биз Борборго район центринде ылдый карап жүргөнүбүз менен негизги тиричилигибиз ушул жогору жакта. Чөп чабабыз, дыйканчылыгыбыз, жайлообуз бардыгы ошол жак. Ошон үчүн жол маселеси бизге абдан керек. Биринчиден, экинчиден бул жол Алай Карагулжа өзгөндү туташтырган жол да. Мисалы Карагулжанын бул жерде Сарыбулак деген айыл өкмөтү негизинен эле бизге каттайт да. Биз жак жакын аларга. Анан кыз алыш бериш, биздин той маарекелерибиз дагы бир болгон үчүн жол маселеси бизге абдан керек. Дээрлик окшош эле маселелер. Ошол эле жол, ошол эле суу, ошол эле мектеп, бала бакча, оорукана мындай окшош да. Бирок бир нерсени баса белгилеп коюшубуз керек. Мына өзүңүздөр дагы күбө болуп атасыздар. Бул маселелер четинен акырынан чечилип келип атат. Ошондой эле мына Корул айылына барганда 2,5 километр жолдун курулушун көрдүңүздөр. Бул деген сөз ошо көйгөйлөр чечилип аткан белгиси да. Жогорку кеңештин төрагасы баштаган депутаттар аймактардагы сапарында эл менен жолугуп элеттиктерди түйшөлткөн көйгөйлөрүн угуп чечиле турганын билдиришти. Эл өкүлдөрү Баткен, Ош жана Жалал Абад облусун кыдырууда. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.